Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен уулуңуздар Сераж Адилов. Ыйык Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Бүгүнкү чыгарылыш Москвадагы мекендештерге эле эмес, Кыргыз элине өтө маанилүү. Андыктан каналга катталып, достор менен бөлүшүп коюңуздар. Акыркы учурда Россияда, Кыргызстанда, бүткүл дүйнөдө маалымат каражаттарынын көптүгүнөн баш айланып калып атат. Маалыматтардын чындыгынын, жалгандыгынын анализ кылып, тактоо, фильтр кылуу өтө кыйын болуп калган мекендештер. Ошол себептен бүгүнкү темада маалымат каражаттардын кайсыл жери чын, кайсыл жери калп, ошону анализ кылганды үйрөнөбүз жана ошол боюнча өзүмдүн оюмду айтып кетем. Мекендештер, маалымат каражаттарынын чын же жалган экенин, шамалдын кайсыл жака үйлөп атканын билиш үчүн маалымат каражаттардын социальный сеттерин, же болбосо социальный сеттеги бир канча каналдардын авторлары, булактарын билүү зарыл. Чоң ири державалар Индия, Китай, Турция, Аравия, Батыш, Россия өздөрүнүн маалымат булактары аркылуу башка элдерге өздөрүнүн идеологиясын түрткөнгө аракет кылышат. Ошол себептен кайсыл бир маалымат булактарын көрсөңүздөр дагы алар кайсыл бир источникке байланыштуу болот. Себеби маалымат булактары, социальный сеттер же болбосо кандайдыр бир уюшулган операторлор элге жеткирүүчү каражаттар бул кайсыл бир өлкөнүн сөзсүз түрдө каражатталынат. Мисалга ала турган болсок, Кытайдагы TikTok маалымат булагы бул Индияда жана Кытайга каршы болгон Тайвань өлкөлөрүндө запрещен. Ал эми Батыштын YouTube, Instagram социальный тармактары Кытай өлкөсүндө тыюу салынган. Себеби Кытай өлкөсү Батыштын провокациясынын, пропагандасынын, өзүнүн идеологиясын Кытайдын элине киргизбөөгө аракет кылышат. Россия мамлекетинде дагы бир канча социалдык тармактар тыюу салынган. Андай болсо дагы YouTube тармагында, мисалы 2022 жылы өзүңүздөр билесиздер, согуш башталганда Украина тарапты Батыш колдоп, Батыш Россияга карата санкцияларды жүргүзгөн. Эң чоң санкциялардын бирөөсү бул социалдык тармактарда, айрыкча YouTube'да, Instagram'да ушул орустарга каршы сөздөрдү, жанагындай враждебный согуш сөздөрүнү колдонууга уруксат берген. Эгерде YouTube'да же башка бир каналдарда Америкага каршы бир сөздөр чыгып, Россияны колдой турган видео роликтер чыга турган болсо, Америка тарап аны түздөн түз удалить этип салышат. Мисалы YouTube'га киргенде Первый канал бар болчу, ал жакта жалаң Россия жөнүндөгү маалыматтар чыкчу. Аны YouTube тармагы блок кылып салган. Бул жерде маалымат каражаттарында өзүңүздөр билгендей эле демократия, свобода слова, сөз эркиндиги деп коюшат. Бирок акыркы заманда сөз эркиндигинин астына жабынып, сөздүн эркинсизини көрсөтүп аткан учурлар өтө көп мекендештер. Эң негизгиси мекендештер бизге тиешелүүсү. Башка мамлекеттер маалымат туура эмес, туура маалымат булактары менен күрөшүп атса, Кыргызстан маалымат булактары менен кантип күрөшүп атат мекендештер? Жана Кыргыз элине кандай маалыматтар келип атат? Эгерде байкай турган болсоңуздар, кээ бир каналдар Россияны жамандап, мигранттарды орустарга каршы көрсөтүшөт. Ал эми кээ бир командар Американы, Батышты жамандап, Кыргыз элини Батышка каршы көрсөтүштүр. Алардын тамыры каякта? Аларды ушул бизге окшогон эле Кыргыз мамлекетинин жарандары реклама кылып, ошолор эле сүйлөп чыгышат. Бирок ошентип акырындап провокация кылып, туура эмес маалыматтарды эки өлкөгө каршы чыгарган провокатор каналдардын сөзсүз түрдө бир булагы болот мекендештер. Мисалга алсак, Настоящее время деген телеканал, бул YouTube'да өтө активный болуп атат. Жумасына жок дегенде 4-5 видео ролик чыгарат. Алардын баары мигранттарды Орусия мамлекетине канчалык кыйнап аткандыгы жөнүндө видео роликтер. Алардын баарыны Кыргыз эли анализ кылып жана тактап, ошол керек маалыматты гана алганга аракет кылыш керек. Биздин мамлекетке тилекке каршы башка мамлекеттердегидей маалымат каражаттарını фильтровать этип же тазалаган мекеме жок мекендештер. Ошол себептен биздин Кыргыз элине ар жактын провокационный видео роликтер келип, элдин башын айлантырган учурлар өтө көп кездешет мекендештер. Дайыма маалымат каражаттарын караганыңыздарда ошол маалымат каражаттарынын булагын сөзсүз эске алыңыздар. Турция Туранды реклама кылат, Орусия ОДКБ, Евразийский таможенный союз мамилени реклама кылышат. Запад, Батыш болсо, биздин орустардын досу катары, бизди орустар менен Россия мамлекети менен душман катары көрсөткүсү келип, орустар менен мигранттардын ортосундагы келишпестикти жарыя кылышат. Кытай өзүнүн провокациясыны, араб дүйнөсү болсо өзүнүн провокациясы менен өзүнүн идеологиясын Кыргызстанга алып келгенге аракет кылышат.
Өзү кичинекей элибиз, кичинекей мамлекетибизге чоң державалардын көрүнбөгөн интернет аркылуу жана интернет аркылуу эмес провокациялары жана ошондой эле пропагандалары бизге аябай көп болуп атат. Мунун баарынан сактануу үчүн же болбосо туура маалыматты кыргыздын идеологиясын жоготпоо үчүн ар бир маалыматтын чындыгыны далилдеп, анан кийин ишениңиздер жана YouTube'да же болбосо башка жерде көрүп аткан, угуп аткан же бир адамдын сүйлөгөн сөзүнө, бир видеонун айтылганына ишенбеңиздер. Анткени маалымат каражаттарында өзүнө керектүү гана жерди кесип алып, ошону чыгарып эл дүрбөлөңгө салганга аракет кылышат. Бирок Кыргызстанда дүйнө жүзүндө бир маалымат булагы бар. Ошол маалымат булагы бул орустун, мындайча айтканда, Илимпозу ачкан Павел Дуров дейт. Телеграм каналды ачкан. Азыркы учурда эң мындайча айтканда көз карандысыз тармак катары Телеграм каналы эсептелинет. Алардын базасы нейтралдуу мамлекет ОАЭ Дубай шаарында болот. Ошол себептен биз дагы Телеграм канал ачканбыз. Бардык маалыматтарды Телеграм каналыбызга катталып алып алсаңыздар болот жана ошол жактан суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Мекендештер, видеодо кыскача маалымат булактары боюнча оюмду жеткире алдым деп эсептейм. Кийинки чыгарылыш буюрса воскресенье күнү кечки саат 20:00 Москва убактысы боюнча түз эфирлерди өткөрүп атабыз. Ошол жакта Москва шаарында, Россия Федерациясында жалпы суроолоруңуздарды берип, миграция боюнча юридикалык суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот жана маалымат булактар боюнча дагы тагыраак, кененирээк маалыматты ошол жакта талкуулаганга сиздер менен даярбыз. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта болуңуздар, каналга катталганды унутпаңыздар.